Жогорку кеңештин депутаты Иса Өмүркулов КСДП фракциясынын лидерлигин депутат Өмүрбек Бакировго, парламенттеги көпчүлүк коалициянын лидерлигин Убактылуу Республика Ата Журт фракциясынын лидери Жыргалбек Турускуловго өткөрүп берди. Өмүркулов буга чет өлкөгө узак мөөнөткө дарыланууга кетип жатканы себеп экенин арызында айткан. Бул маал кумтөр кенине байланыштуу мурдагы жана азыркы бийликтин тушунда иштеген атка минерлердин камакка алынып жаткан учурга туш болгондуктан көпчүлүк Өмүркуловдун сапарын саясий өңүткө кабылдашканын билдиришкен. 2016 жылдан бери парламенттеги КСДП фракциясын жетектеп келген Иса Өмүркулов ар бир бийликтин көңүлүн таап, майлуу сүттүү кызматтарды ээлеп келген саясатчы катары белгилүү. Анткени менен Адилет министрлигинде Өмүркуловго таандык 2016 жылдын 15 августунда каттоого турган Кыргызский жокей клуб коомдук бирикмеси гана бар. Ал эми аялы Толкун Курмановага 2007 жылы каттоого турган Марко Барокко жоопкерчилиги чектелген коому көрсөтүлгөн. Уулу Азамат Өмүркуловго 2019 жылдан бери дыйкан чарба менен алектенген Барман ЖЧКсы катталган. Бирок Иса Өмүркулов декларациясына жылда миллион чапчыган суммадагы киреше табарын көрсөткөн. Өмүркуловдун 2015 жылы тапшырган декларациясында бир жылда 1 миллион 42.460 сом киреше тапкан. Мүлкү катары 25 гектар жер көрсөтүлгөн. Ал эми жакындарынын кирешеси 532.000 сомду түзгөн. Аларга 30 чарчы метрди түзгөн бир баатир, 99 жана 204 чарчы метрди түзгөн 2 үйү, 9 сотук жер тилкеси жана 73 чарчы метрди түзгөн 2 жер катталган. Мындан сырткары маркасы ачыкталбаган жеңил жана оор жүк ташуучу автоунаа көрсөтүлгөн. 2016 жылы бир жылда 5 миллион 144.510 сом киреше тапкан. Анын 944.510 сому жумушунан табылса, мал сатуудан 4 миллион 200.000 сом тапкан. Бул жылы да кыймылсыз мүлкүнө жер тилкесин гана көрсөткөн. Анда жердин аянттарында кошумча алымча орун алган эмес. Жакындарынын кирешеси 353.750 сомду түзгөн. Анын 188.750 сому мал сатуудан, 165.000 сому автоунаа сатуудан түшкөн. Бул жылы жакындарынын мүлкүнө 2012 жылкы чиркегичи бар бир унаа, 1995 жылкы бир жеңил автоунаа жана бир автоунаа катталган. 2017 жылы 4 миллион 476.692 сом киреше тапса, чыгашасы 5 миллион 137.500 сом болгон. Кыймылсыз мүлкүнө айдоо жеринен сырткары 1560 метр квадрат жер көрсөтүлгөн. Кошумча мүлкү катары кирешеси 3 миллион 375.000 сомду түзгөн ири мүйүздүү, 6 миллион сомго бааланган майда жандыктар, 6 миллион 600.000 сомду түзгөн аттар жана жалпы 5 миллион 137.500 сомго бааланган жылкылар көрсөтүлгөн. Мында декларант сайтына жакындарынын кирешесин ачыктаган эмес. Мүлкүнө 110 чарчы метр курулуш жери, ушундай эле дагы бир 100 чарчы метрди көрсөткөн. Мерседес үлгүсүндөгү автоунаа жана жүк ташуучу унаалар, автобустар жана маршруттук таксилер көрсөтүлгөн. Иса Өмүркуловдун 2018 жылдагы кирешеси 12 эсе өскөн. Мында жылдык кирешеси 12 миллион 605.234 сомду түзсө, чыгашасы 8 миллион сом болгон. 2015, 2016, 2017 жылдардагы декларациясын айыл чарба жери жалпы 25 гектарды түзсө, 2018 жылы 467 гектар жер деп көрсөтүлгөн. Мындан сырткары 6 сотукты ээлеген үй чарбасындагы жердин аянты бар. Бул жылдагы декларациясында 99 жана 204 чарчы метр аянттагы 2 үйдү өзүнүн мүлкүнө кошкон. Ошондой эле кирешеси 33 миллион 720.000 сомду түзгөн ири мүйүздүүлөр, 6 миллион 403.200 сомду түзгөн майда жандыктар, 6 миллион 510.000 сомго бааланган аттар, 414.000 сомго бааланган асыл тукум аттарды, кирешеси 345.000 сомду түзгөн жүк ташуучу автоунаалар, баасы 8 миллион сом турган автоунаа көрсөтүлгөн. Ал эми жакындары кошумча 20.397 сом киреше алып келсе, чыгашасы 69.999 сомду түзгөн. Мындан сырткары айыл чарба жери катары кошумча 21 гектардан ашык жер көрсөтүлгөн. Башка мүлкү катары маркасы ачыкталбаган автоунаа катталган. Иса Өмүркулов декларант сайтына киреше чыгашасын көрсөтүп келгени менен Адилет министрлигинин сайтына аялы Толкун Курмановага каттоого турган Марко Барокко ЖЧКнын киреше чыгашасын көрсөткөн эмес. Ошондой эле 2017 жылдагы поликлиниканын иликтөөсүндө Өмүркуловдун аялы Толкун Курманова Бишкек Парк соода борборуна кожоюндук кылган Эниф ЛТД офшордук компаниясынын 25% акциясына ээлик кылары айтылган. Болгон үй мына bir çoğumuz var, enem менен 9 çoğumuz. Biri de kaynıyoruz turат.
Болду, андан бөлөк эч нерсе жок. Иса Өмүркулов Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери бийликтин көңүлүн таап, мамлекеттин эң жогорку кызматтарында иштеп келет. 2010 жылга чейин Жогорку Кеңештин 4-чакырылышына КСДП фракциясына депутат болуп, 2011 жылы Бишкек шаарынын мэри болуп дайындалган. 2013 жылдын 2 декабрында башкы прокуратура Өмүркуловго Дайыр Расанов атындагы Сейил багына байланыштуу кылмыш ишин козгогон. Мен актана бербейм, эмне кылам мисалы үчүн? Жок, мен андай эмес, жок, менде кылган эмес деп актанып эмне кылам? Андай чындыкка кош болгон нерсени турабы? Болгону ошо мен айткандай, ошол чегераны аныктоо болчу. Аныктап туруп, аны аныктаганда мен өзүм эле чийбейм да, аны шаардын өз жактай кызматтары бар, архитектура бар, шаарды жакшыландыра турган өзүнчө ишкана бар. Бар тең юристтер бар, тууралап туруп токтом кабыл алган, болду ошондо дейт. Сен 14 гектар жерди калтырып койгонсуң, кийин сен аны сатмаксың деген күнөө койду да. 2015 жылы Жогорку Кеңешке КСДП фракциясы менен депутат болуп, 2016 жылы КСДП фракциясын жетектеп, парламенттеги көпчүлүк коалициянын лидери болуп дайындалган. Иса Өмүркулов 2016 жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевди улуттун атасы жана конституциянын кепилдиги деп атап, 2020 жылы президент Сооронбай Жээнбековду элдин атасы деп атаганы менен элдин эсинде. Мен эч өкүнгөн жокмун. Мисалы үчүн ал сөз контексттен алынып, мындайча айта берет да. Мисалы үчүн президент кандай которулат? Президенттен ажо дагы. Бул эми журт башы да. Мына бүгүнкү да журт башы, туурабы? Мен бирине да катышкан жокмун. Бирөө мен дагы, мен ушу пока фракцияны жетектеп атам. Бул жерде ушул биздин фракция. Мындан сырткары 2020 жылы парламенттик шайлоого ошол кездеги бийликтики делген Мекеним Кыргызстан партиясынын 26 тизмеси менен шайлоого барып, кийин азыркы президент Садыр Жапаровду премьер-министр болсун деп добуш берген депутаттардын катарын толуктаган. Ошондой эле ЖМКлар 2020 жылдагы парламенттик шайлоодон кийин орун алган элдик толкундоодо эл Өмүркуловдун малдарын тоноп кеткенин жазышкан.